Ноқат районунун Жийде айылынын тургуну дал ушул үлүш жердин ээси багына кирген уйларга азот кошулган жем берген. Мындан улам 2 уй бактын ичинде ичи көп өлгөн. Үлүштө ушинтип бакты эме кылып алмаларды кайрып, сындырып, бирөөнүн үлүшүдө жүрөт. Мына азыр дары кошуп бердим, жеп атат мына. Буга чейин уйларга зыян келтирген жаран бакка малыңарды киргизбегиле деп жемге дары кошуп чачканын эскертип, айылдаштардын тайпасына жөнөткөн ал тургай малдын дары кошулган жемди жеп жатканында тартып алган. Мына малдар кимдин малдары? Малдын ээлери уйларынын өлүп жатканын тартылган тасмадан гана көрүшкөн. Жандыктар ири мүйүздө экенин белгилеп 140 000 сом айып пул төлөөсүн айткан. Ага ылайык райондук милицияга арыз менен кайрылган. Ал коңшусунун бул кылыгын ойго келбес жагдай деп сыпаттап, келтирилген чыгымды төлөтүп алууну көздөп жатканын айтты. Ооба, туура эмес деп ойлойм, бирок бул бала жаштык кылды. Төлө деп айтыптыр чалым. Эми аз ортодо сүйлөшүү болуп, малдарымды ал группага чыгарган, мал мынтип менин үлүшүмө кирген, мынтип дары берип атамын дегенде өзү чыгарган бе? Ооба, өзү чыгарган, анан оны мен балам интернетте көрүп калган, биз алма терип атканбыз ал убакта. Анан барган, биз ошол кандай эле барган убакта уже мал өлгөн. Аталган арыз кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, жаныбарларга ырайымсыз мамиле кылуу, бөтөн мүлктү жок кылуу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Учурда бул багытта тергөө иштери жүрүп жатыптыр. Бул айтчу болсок, 169 беренеде бул жаза ошо 140 000ден 180 000 сомго чейин айып пул каралган. Балгы кетирген чыгымды төлөмдөн сырткары. Ошондой эле баягы 210 берене боюнча эгерде карачу болсо, анда 2,5 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган да. Азыр эми ал маселени сот гана чекит коет аягына чыгып. Азыркы кезде ошол жабырлануучу тараптан берилген арыздын негизинде ошо тиешелүү ошол документтер топтолуп тергөө иштери жүрүп жатат. Малдын өлүмүнө себепкер болгон жаран бул кадамга барууга аргасыз болгон. Анткени бак ичиндеги көчөттөрүнө зыян келип, алда чыгымга кептелген. Укук коргоо органдарынын кийлигишүүсү менен каражатты төлөп берүүгө макул экенин билдирди. Мен 6 жылдан бери ошол жерге бак дегем, жазда бирөөгө чаптырам, дарылатам, суу койдурам, чөбүн ордурам. Ошолорду полный төлөтөбүз. Буну мен атайын кашылык кылгам жок. Просто салып койдум дагы, салып койсом келип жешти. Анан тарттым, мына ким малы, келип тез алып кеткиле, малыңар өлүп калат деп айткам. Айтып анан видеону айылдын эмесине жөнөткөм мен. Ошол мыйзам чегинде боло берет, мыйзам чегинде төлөсө төлөйбүз. Аймактагы малдарын бош койгондор басымдуу. Алар өз айылдаштарынын эгин талааларына кайдыгер мамиле кылышат. Мындан улам жайылган малдын айынан араздашуулар көп катталат. Эки тарапты мындай ынтымакка чакырып, кеңешип кескен бармак оорубайт демекчи, жакшылыкка чакырып ушул экөөнү элдештирген жатабыз. Энди өлгөнү мал болсун, мал дегенибиз менен мал кылышыбыз дагы кыйын, бак кылыш дагы кыйын. Эки тарапты дагы биз туура түшүнөбүз. Мен айыл башчы катары мен дагы берип атканмын. Энди элчилик экен. Ош облусу боюнча 9 ай ичинде жаныбарларга ырайымсыз мамиле кылуу беренеси менен 7 учур катталган. Жийде айылында болгон окуяны прокуратурада өз көзөмөлүнө алып, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Көкчар айыл өкмөтү 6 айылды бириктирип турат. Анда 24 000 калк жашайт. Калкынын басымдуусу дыйканчылык жана мал чарбачылык менен алектенишет. Алмагүл Эркебагызы, Бекмат Султанов, 7 канал, Ош шаары.